Президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен жакынкы мезгилде Ош облусунун Чоң Алай районунда памирлик кыргыздар үчүн 400 үйдүн курулушу башталат. Президенттин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, курулуш иштерин быйыл май айында баштоо пландалууда. Бардык үйлөр жылуулук, электр энергиясы жана ыңгайлуу жашоо үчүн зарыл болгон башка нерселер менен камсыздалат. Өлкө жетекчилиги Афганистан Ислам Республикасынын кичи жана улуу Памиринин аймактарынан бардык этникалык кыргыздарды толугу менен көчүрүү үчүн бардык зарыл чараларды көрүп жатат. Бул максаттар үчүн мамлекетте жетиштүү күч жана каражаттар бар. Талас облусунун Талас районундагы Бекмолду айыл аймагынын башчысы коррупцияга шектелип кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, 2021-жылы Бекмолду айылында ички чарбалык жолдорду оңдоо жана асфальттоо иштерине 24 миллион сомго тендер өткөрүлгөн. Тендерден кийин курулуш жоопкерчилиги чектелген коом менен келишим түзүлүп, аталган подряддык уюмдун эсебине 5 миллион 186 миң сом биринчи траншы которулган. Маалыматка ылайык, 2021-жылы Бекмолду айылында ички чарбалык жолдорду оңдоо жана асфальттоо иштерине 24 миллион сомго тендер өткөрүлгөн. Тендерден кийин календер курулуш жоопкерчилиги чектелген коом менен келишим түзүлүп, аталган подряддык уюмдун эсебине 5 миллион 186 миң сом которулган. Андан кийин подрядчы тарабынан которулган каражаттардын толук өздөштүрүлгөнүн көрсөтүүчү аткарылган иштердин актысы өрүлгөн. Мындан тышкары календер курулуш жоопкерчилиги чектелген коому күйүүчү майлоочу майларга жана башка материалдарга болгон баанын көтөрүлүшүнө таянып, негизги суммага кошумча төлөө зарылчылыгы боюнча талаптарды коюп, ишти убактылуу токтоткон. Ошол эле учурда жогорудагы аткарылган иштер стандартка жооп бербей, аткарылган иштин өздүк наркы бир топ жогорулаган. Текшерүүнүн жүрүшүндө аныкталгандай, Бекмолду айыл аймагынын башчысы, календер курулуш жоопкерчилиги чектелген коомдун подряддык уюмунун жетекчиси жана техникалык көзөмөлдөөчү менен кылмыштуу көмүскө бүтүмгө барып, жогорулатылган баада аткарылган иштердин актысына кол коюшкан. Жогорулатылган баанын ашыкча көлөмүн аныктоо жана тактоо максатында аткарылган иштердин иш жүзүндөгү көлөмүн номер 19 жол тейлөө мекемесинин, Талас райондук архитектура курулуш көзөмөл башкармалыгынын, капиталдык курулуш жана архитектура башкармалыгынын адистерин тартуу менен контролдук эсептөө жүргүзүлдү. Жыйынтыгында иш жүзүндө аткарылган иштердин көлөмү шагыл төшөө, асбест суу түтүктөрүн монтаждоо жана пандустарды жана айлама жолдорду оңдоо 1,5 миллион сомдон ашпаганы аныкталып, жыйынтыгында жалпы суммасы 3,5 миллион сомдон ашык зыян келтирилген. Бул кылмыш ишин алкаганда Талас районунун Бекмолду айыл аймагынын башчысы жана календер курулуш жоопкерчилиги чектелген коомдун директору кармалып, Талас облустук милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кыргызстандын бардык аймагына бюджеттин эсебинен мамлекеттик ипотека аркылуу берилүүчү көп кабаттуу үйлөр курула турганын президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Алсак, Бишкек шаарында жайгашкан мурда номер 47 колониянын ордуна 10 миң батирлүү кичи район түшөт. Бишкектин батыш тарабында жайгашып 8,5 гектар жер аянтты ээлеген түзөтүү колониясынын имараты 2022-жылы бузулган. Батирлер мамлекеттик ипотека аркылуу берилмекчи. Султанбаев менин үйүм 2021-2026 программасын алганда 1,5 жылдын ичинде 2536 батир 6,2 миллиард сомдон ашык суммага берилгендигин кошумчалады. Ошондой эле президенттин маалымат катчысы өткөн жылы Германиянын КФВ банкы Кыргызстандын 15 миллион евро карызын кечип, ал каражатты мамлекеттик ипотекалык компанияга берүү шартын койгондугун эскерткен. Ага ылайык, өлкө бюджетинен МИКке 3 жылда жылына 5 миллион евродон каражатты которушу керек. Ошондой эле бул акча Ош менен Бишкектен башка региондогу жарандарга ипотекалык кредит үчүн берилиши кажет. Ушул талапты аткарса гана КФФ банкы карызды жоет. Бүгүнкү күндө 4,966 миллион евро өлчөмүндө биринчи транш МИК ачык акционер коомуна берилди, деди Султанбаев.